Assalamu alaikum agayın. Azastan ayıp tura turgan meseleler ulam çıga beret. Keçötön internette aябай kızуу talkуулар жүрүп атат. Биздин тышкы ички карыздарыбыз жөнүндө мамлекеттин 6 миллиард доллардан ашып кеткен карыздар жөнүндө. 4 миллиардты тышкы карыз дейт, ички карыз дейт эми. Жайдабы мына министрлер кабинетinin төрагасы Акылбек Жапаров өзү да абдан элди мындай орусча айтканда спокойт этип сүйлөдү эле. Бу карыздан кыргыздын жүрөгү калганда, карыздан ар бир үй бүлө карызкор. Мен байларын билбейм, мына кыргыздын негизги катмары 32 жылда карыз кабатканда, үй бүлө бүт кредиттерге жана алыш бериш эмне деген алды мына 1,5 миллион эл тентип кетти жаштар. Бүт талкалоолордон, урдоолордон мына ошого каршы күрөш жүрүп атат деп биз кубанып атпайбызбы? Туташ саска каршы, кылмыштуулукка каршы күрөш жүрүп атат. Азыр эле уктум мына УКМКнын жетекчи Камчы Ташиевдин мен эч нерсеге карабайм, президенттен ушундай тапшырма, жакындарыма, балама караба деп айткан баарына деп президент сөзү менен биз азыр мен УКМКнын жетекчиси катары эч ким менен тааныш эмесмин деген принципти айтып атат да. Эң туура колдоп атабыз. Бирок мына карыз деген көйгөй кыргыздын жүрөгүндө турат. Кыргыз атуулунун, башка улуттардын да жүрөгүндө турат албетте. Бирок кыргыз атуулунун мына сынган бутун канчага байлап канча замандардан бери бейиштей мекени таштап кеткен ата бабабыз. Ошо жерибиздин коопсуздугу турат да, жүрөгүбүздө турат. Эмнеге турат? Кылкылдаган арткы улуу аждар дракон кошунабызда турат. Мына ушул жактан чочуйт, аң сезимдүү адам. Жүрөгүң титиреп турат. Себеби биздин улуу манастан берки келаткан ошондой чоң коогалуу тарыхыбыз бар. Анан өзүбүз чакан кенедей мына географиялык акыбалыбыз да Салижан ака айтканда туңгуякта акыбалыбыз. Бизде эмне гана сактап калат? Бизде ошол намысыбыз, биримдигибиз, анан дипломатия, билим сактап калат деп какшап атабыз. Бизде нефти, газ жок деп. Бирок Кудай берген кооз жерлерибиз бар. Сууларыбыз бар. Келечекте мына нефти бардыгынан кымбат боло турган суу мөңгүлөрүбүз турат да. Анан ушул 6 миллиардтан ашып кетти деп, кечөөкү Акылбек мырзанын триллиондору кайда? Триллиондорду ошол төлөп элди бир азайтпай кайра көбөйүп атабы анда. Карызыбыз көбөйүп атабы, кандай болуп атат? Мына канча жылдан бери какшап айтып атабыз го карыз. Биз өзүбүз деле карыздан жүрөгүбүз калган, мына менин да жүрөгүм калган. Кимдин башы соо Кыргызстанда? Карыздан. Чоң үлкөн байларың, үй курган байлардын мен сураштыргам да буларды изилдеп көргөмүн. Очойгон бүт льготный кредиттерди мына үй кургандар алат экен. Олчойто келген. Бурдагы четтен келген гранттарды, жанагы арзан кредиттердин бардыгын ушу байлар бөлүшүп үйлөрдү салган. Элдин карапайым элдин мына кезинде мен бир мисал айтайын. Акаевдин агро саясат, талкуулоо саясат жүргөндө 93-94 жылдан бери келди айылдан кредит берилет деп. Уш жерде жүрбөдү, жайлата жүрдү курагырлар. Анан ичкен жегени жатканы менен ошол кредиттин жарымы уш жерден жеп ичип алышыптыр. Ошолор карызга батып, кийин эт жебеген үй бүлдү. Ушунчалык акыбал каранаңга отуруп калды да. Ошол эл кайра выживать этип, орусча айтканда телчигип туруп келди. Өзүлөр туруп келди. Эмне деген укмуштарды өткөрдүк кыргыз эли башынан. Анан бүгүн унутуп калып, жалаң май бассаң баарын эле баягы бир тике колундагысын эле союп эле жылкыларды. Президент да эскертип атпайбы, чыгып атпайбы буякта. Баягы бир жерден барса жалаң эт, сунган эт кыргыздын. Кеп кылган эт, өзү баса албай журналисти да этти. Салижан ака айткан илгери журналисттер семиз дегендей. Мен илгери ошону тамашалаган жаш кезинде болтойгон жаш журналист кезинде. Мына жада калса журналисттер семиз деп мени көрсөткөн да. Кышылдап баса албайт журналисти да. Эртең менен чучук казгарта бүт ошону рекламалап көрсөтүп атат. Анын артында эт, холестерин, жүрөк оору, инфаркт, инсульт жайнап турат. Кайра сунуштаганы жалаң эми мына корпоратив деген башталды жаңы жылдын алдында. Акча чогултуп эле Кудай тоо болдум. Бул эл биздики кайра эл мындай бир фигурасын мындай айтканда ден соолугун сактайт экен. Биз болсо кайра тиги куржундарды, каптарды кеңейткенге
Mına hazır эле Kur'an okutkan жерге bardым. Şokolad, жердин баарында kafe, restoranın bari erteli geçin bari. Мындай болушу өтө кыйын да. Карызыбыз 6 миллиарддан ашык экен. Бүгүн мамлекет. Акылбек Жапаров иним койма киши. Жанагы токчулуктун символундай болуп, а киши акыре шашпай айтып атат. Бул кооптуу маселе го, муну элге болбосо өзү жооп бериш керек. Элдин алдында элди тынчтандырып, карыз мындай, биз момундай төлөйбүз, момундай этапты деп ишенимдүү жооп бериш керек. Бул жүрөк сыркыратып турат, карыз деген кыргыздын. Эми жаңы жылдын алдында башка жагдайларыбыз да кубанычтуу кабарларды айтып атабыз, мына колдоп атабыз. Карыз деген мына катуу жүрүп атат интернетте, ушундай цифровой берип атат карыздарды. Бул дагы элдин психологиясына. Машина көчөдө батпайт дейт, 60-70 машина пайыз. Мен да машина айдап көргөм, ден соолуктун айына машинаны таштап жөө жүрөмүн. Мына жакшы жүрөм. Бирок мынабу кыргыз борбордо жүргөн 60-70 пайыз жараксыз машина жүрөт көчөдө. Испытанияга чыккан машиналар. Түтүн чыгат. Дөңгөлөктөрүн карасаң араң жүрөт. Ушу байлык бу мисалы үчүн. Биз карыздан чыгып, жок дегенде ошо карыздын минимумуна келгенден жанагы алдыга ошондон мына келетабыз десек болот. Биз саздан чыга элекпиз да. Аны президентте чаркайланып кыдырып атат. УКМКнын жетекчиси күнүгө чабуулдар жасап атат. Кабинет министрлери мына Акылбек Жапаров муну мындай требование кылыш керек, токтотуш керек мондай саясаттарды, ысырапкорчулуктарды. Элге кайрылыш керек, жөндү элди жалпы жонунан сылай бербей. Элди айтыш керек, акыбалыбыз мындай, карыз мындай, силер дагы ысырапкорчулук токтоткула деген саясат жүрүш керек да, идеологиялык жактан. Анан эле токбуз триллиондор бар деп отура берсек, ал бул темп менен болсо анда карызыбыз калыңдап атат деген маселе келет. Анан бүгүн азыр окуп калдым, 50 канча автобусту Жалал-Абадка берип атат, шаардык кеңеш дейт. Али бизде мынау жерде мынау пробка тыгын деп жана оройго торуптур, мен анда бир башкача которсокпу дейм. Баса албай калды, асыл машина жүрө албайт. Мен кенедей жерден келип, канча эмеде араң келип атабыз эртели кеч. Баягы эле сасыган маршрутка автобус али бизги колубузга Бишкектин толук эмес, ал 50% автобус бизди троллейбус тейлейлеген. Жакшы транспорттун акыбалы жакшы эмес. Анан эле байыбыз деп атабыз. Ушул жагын кара, мындай күнүгө болбосо дагы айына, жумасына бир элге шардана кылып, мындай бир диалог деп атпайбызбы? Министрлер кабинети да диалог кылыш керек эл менен. Ал малаунча деле коркутуп эле энергия мынча болот, налог мынча болот деп эле үстөмөндөтө бербей. Ушуну айтып коелу дедик бул тарабынан. Экинчиден эми мен баягы калемдеш, өнөр адамы катары, калемгер катары, журналист, мына камакта жаткан инилеримдин тагдыры кабыргамды кайыштырат да чындыгында. Камак деген урматтуу президент, урматтуу УКМКнын жетекчилери да камалып чыккансыздар. Камак жылаан жатпасын дейт аякка. Ушул сөз үчүн мындай эки жигит жатат. Эми мен мисалы үчүн Азымбек Бекназаров, Кеңешбек Дүйшөбаевтай тиш каккан, мамлекеттин далай кызматтарында иштеген, ал чоң калибрдеги оюнчу саясатчыларга мен мындай талкуу жүргүзө албайм чындыгында. Алар далайды баскан, далай өзүлөрү иштеген, өзүлөрү да калпсыз иштерди жүргүзгөн кезинде. Анан кайра демократ боло калышат. Мен алар жөнүндө айта албайм чынында. Мен мына камакта жаткан калемдеш инилериме жаным күйөт да. Айданбек Акматов, Азаттыкта иштеген, абдан мыкты, сабаттуу, ой жүгүртө алат. Ал сөз, эми албетте тиги Мадумаржан партиясында жүрдү. Ал мен мына журналист, жазуучу калкы бир эле ушул партияда, бир эле агымда жүргөнүн каалабайм. Элдик болуш керек бул кишилер. Бирок ал жигиттин мындай таама айткан, чындык айткан пикирлери үчүн эле камап коюш туура эмес деп эсептейм. Айрыкча Олжобай Шакир деген. Олжобай Шакир туубаса, бул мен мына адабиятты билген кишиге айтайынчы. Олжобай өзү туубаса адабиятчы. Бул сенител орусча айтканда. Мыкты окурман өзү. Абдан чарпарап келишкен дүйнөлүк адабиятынан сугарылган жигит өзү.
Albatta emotsiya, өлөр адамда сөз эмоция болот. Эмоциясы Каранар Айтматовда да эмоция болгон, ички туюм болгон, күч болгон. Айтматов эмне эсирге кайшы айткан киши Айтматов. Эсирге чыгармасы аркылуу кайшы айткан. Заневеска эмне жанагы пат теманын алдында кайшы айтканда, кыямат укмуштарды жазган да Айтматов мына кылым карата бир күн Танабайдан баштап жазган. Эмнелерди жүрөктүктөрдө турган империянын, диктатуралык империянын жүзүн ачкан романдары менен, повесттеринде, публистикаларында эмне деген Айтматов күрөшкөн ошо. Ал кезде дагы мындай гумандуулук бар экен. Азыр эми бул Олжобай чыкты дагы жанагы элирип кетет, элирет эмоция дейт, элирет ал эмоция менен айтат. Ал өткөн замандарда да болгон, Манас доорунан бери. Кыргыздын сөзүн айтат ачык, жанагы тил кесмек жок, баш кесмек бар деген. Баш кесмек бар, тил кесмек жок деген ошол курч макал ошондон чыккан да. Тилди эч ким кесүүгө болбойт деп. Анан эми ал Олжобайды ким ичит эле? Ошол 31 күнү албетте мен аны туура көрбөйм. 31 күнү эле Олжобайды 10 киши ичип чыга калмак эмес. Ал чыкканда эле мамлекет төңкөрөлү деген жок да. Ал айтып атат, биз өзүбүздүн көйгөйлөрдү ошол күнү коелу деп. Ал эми ал кооптуу деле чакырык эмес, сөз чакырык. Кесинде ошол Сарыкулов баштап, жанагы Талгарбековтар Атамбаевдин убагында камалды. Мен ошондо жаздым эле, ушуларды ким ичит эми? Талгарбек менен. Жөн эле коркуп эле төңкөрүш жасайт деп эле камай берсеңер кандай болот? Мына мезгил ордуна койду. Алар төңкөрмөк турсун, өзүлөрү араң жүрөт, мындай айткандачы. Анан көлөкөдөн коркуп эле өзүбүз басмырлай бергенге туура эмес го. Айрыкча сөз баккан, сөз Олжобайдын эмгеги бар. Мына бу адабият деген бизде али, адабиятта али өлүп жатат бизде. Эч ким карабайт. Биринчи бюджетте жок, жалгыз республика биз Орто Азия боюнча. Bir тиын албаган. Эми жанагыдай байге бирдеме берип атат. Жок да бюджетте кирген эмес. Жок. Аппараты да өлжүрөп отурат бул жерде ижарада. Аты бар, заты жок жазуучу сайызы. Мына ошол институту көтөрүп чыкты канча жылдан бери. Рухеш деген сайтын далай жаштардын тушоосун кести, конкурстарды уюштурду, көрүнгөн фирмалардан акча чогултуп, ошолорду чуркап жүрдү аял экөө. Назгүл дагы Бешекеева ал дагы жакшы экен, колуктусу. Түшүнөт экен ошол. Экөө партнер болуп, жана Маркес Мерседес деген аял болгон. Ошондой түшүнүп адабиятты. Өзү романга чейин жазган жигит. Ырларды жакшы жазат, мыкты жазат. Али бул адаби диплому жок Олжобайдын. Ал жана оперный студияны бүткөн. Бирок туубаса талант да. Алым Токтомушта билим болгон эмес. Мына кыргыз журналистиканын адабиятынын корифеи. Алым Токтомушта аттестат эле болгон. Ушундай кишилер бар дүйнөдө. Айтматовда адабият билими кийин алды да адабиятты билими. Ал эмени бүткөн, зоотехниканы бүткөн. Жолон Мамытовда биздин классикалык акын. Адагы ошол айыл чарба институтун бүткөн, маселен деп коелу. Анан Олжобайдын ушул эмгеги, мына жазуучу калкы унчукпайт да. Бул жазуучу башынан ушундай бизде. Бирөөнүн илгери чогула калып ал Салжанак айтчу, ал өзүнө болушпайт дейт. Тарт колуңду Вьетнамдан десе жабалакта уржатчы. Тарт колуңду Кубадан десе ошол жака жасат дейт. Өзүнүн ичинде, внутренний ишине жазуучу өзүнүн ыркы жок бири-бири менен. Илгери Ал Токонбаев, анан Сыдыкбеков группировка жасап алышып, Ал Токонбаев башта ошолордун жалаң интригаларда жүргөн да. Азыр деле ошол күбүң-шүбүң чыкпайт. Жана конкурстардын баары шектүү. Мен айтып атпаймынбы? Жазуучу деген андай болуш керек да, дүйнөдө дүйнө. Жазуучу деген уюм болуш керек бир. Союз болуп, тиректештик болуш керек. Анан жазуучу бири-бирин сынаш керек. Бири-бирин окуш керек, талкуулаш керек. Анан эленип чыгат. Ар ким эле өзүнчө эле гений болуп эле жазып алат, анан мактаса эле залкар алып эмне эпитеттерди колдонуп эле отурат. Баягы Омар Султанов айткандай, Меркеден ары бирөө тааныбайт эч ким. Анан ушул мен ушул биздин өкмөт мамлекет башчысынан Садыр Жапаровтан суранат элем да. Эми жеке биз дагы айта турган укугубуз бар. Жаран катары, анча-мынча жазып жүргөн каттары, калемдеш катары ошол жигиттерди боштондукка жаңы жылдын алдында жаркыратып чыгарып койсоңор, биз деле ошол кезинде мына Камчы Мырза Ташиев
Sooronbay Jeenbekovдун алдынан Садыр досумду чыгарып кой деп көз жаш алгандай биз деле ушул Олжобайды, жанагы берки жигитти, Айданбекти чыгарып койгула деп мен деле ошентип сурайм. Жаңы жылдын алдында балдарынын кашында, үйүнүн кашында аларды биз эле тарбиялайлы. Кой мына тискин тарт, жакшы тилек кылалы, жакшы иштейли. Эми мына мен көчөдө айттым, жаңы докансалар чыгат эми. Коом таптакыр өзгөрүп атат мына. Эми оппозиция болсо баягыдай тумандуу жалаң карисный кресло үчүн оппозиция келбейт, чаласабат оппозиция келбейт азыр. Эми оппозициядагы ошол коомдун өнүгүшүнө жараша маданияттуу оппозициялар пайда болот эми. Программа мерчемделген программа менен башка лидерлер пайда болот. Ошондой мезгил келди, дүйнө боюнча ошондой азыр. Жаңылануулар жүрөт. Биздин кичкинтай казак айткандай мамлекетибизде дагы безинде улуу империяны түптөгөн кыргыз мамлекетинде дагы чоң өзгөрүштөр болот. Болуп башталып атат деп биз жакшы жагын айтып атабыз. Ошол жакшы жаңы жыл келип атканда жакшы шана менен деле илгери кыргыздын улуу сөзү бар. Көп элде жок бул. Мен дүйнөнүн адабиятын, дүйнөнүн сөз өнөрүн анча-мынча билген киши катары айтайын. Атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер деген бир чети өзүм мазактагандай болгон улуу жүк көтөрүп турган макал башка элдерде болсо болор өтө сейрек. Кыргыз шорду, татаал, баатыр, кырылгыс кыргыздын, айкөл кыргыздын чыгарган макалы ушул. Атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер. Мына айкөлдүк. Ошон үчүн айкөл деген Манаска гана айтылат, кыргыз элине айтылат. Аманчылык болуп, тилегибиз бир болсун. Ошол калемдештерибиз азаттыкка чыгып, бир жакшы нукка түшүп, баарыбыздын бир маанабыз келечекке бурулсун деп улуу жараткандан тилейли. Аман бололу.